оңдағанды қалап атасызбы, шын жүректенбі, анын жолу бар. Алладан дуа кылыңыз, жеке барыңыз, чайга чакырыңыз, анан ошол жакшыны кайтарыңыз. Ушактаганыңыз менен ал жамандыкты таштаган жок. Ошон үчүн бир алым айткан экен, менен бир айыпты көрсөңүз, сиз ошо айыпты мага айтыңыз. Ал айыпты оңдой турган мен, сизге сооп болот. Башка бирөөгө айтсаңыз, мен оңдобойм, сизге күнөө болот. Ушунун аты ушак. Текеберликти таштайлы. Баарыбыз текеберликти таштайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жамаатты бекем кармагыла, мечитти бекем кармагыла, жалпы элди бекем кармагыла, бөлүнүп жабылбагыла. Мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт 3 нерсеге. Амалды калыс Алла үчүн жасаганда мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт. Мусулмандын жетекчилерине жакшылык каалаганда мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт. Жамаатты бекем кармаганда мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт деди. Анткени жамааттын дуасы, жамааттын тилеги, жамааттын берекеси баарын камтып алат да. Ошон үчүн биз жамаат менен элбиз, эл менен бирбиз. Баарыбыз албетте жүрөгүбүздө ар бир амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Башчыбыз, жетекчилерибизге жакшылык каалайлы. Жамаатыбыз менен ынтымакта бекем болойлу. Ал үчүн кандай кылайлы? Ар бирибиздин укугубуз бар. Менин сиздерге болгон укугум бар. Сиздердин мага болгон укугуңуздар бар. Ислам дини укукту коргоо үчүн келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл дүйнөдөгү инсандардын баарын канын сакташ үчүн жиберилген. Адамзаттын баарын мал мүлкүн сакташ үчүн жиберилген. Аброюн сакташ үчүн жиберилген. Бүткүл адамзатты куткаруу үчүн келген Мухаммад алейхиссалам. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин кордугунан, түбөлүктүү азаптан куткаруу үчүн жиберилген. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга мээрим болуп жиберилди. Бардык адамзатка пайгамбар болуп жиберилди. İnsanlarga, cinlerge dağı Kur'an ap geldi. Bardıq Müslüman emeslerge dağı Kur'an ap geldi. Kur'an Allah Teala'nın akırgı kitebi burmalanmagan. Bardığı joldomu adilettүүлүктүн окуялары için жақшылыққа, боорукерликке тартуулаған, чакырган ушундай китеп. Андыктан урматтуу туугандар, келиңиздер Kur'an менен достошойлу, Kur'an менен сырдашайлы, Kur'an менен жашайлы, Kur'анды окуп жүрөгүбүздү нурлайлы, ахиретибизди нурлайлы. Пайгамбарыбыздын жашоосу Kur'an эле. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Kur'an эле. Тирүүлөө Kur'an эле пайгамбарыбыз, басып жүргөн Kur'an эле. Ушу Kur'an-ы Каримде Алла субханаху ва таала деп Алла Таала бир улутка бөлүп айткан эмес. Урууга бөлүп айткан эмес. Алла Таала бейиштик, дозоктукту эле бөлүп айткан. Бейиштик, дозоктукту эле бөлүп айткан Алла Таала. Ошондуктан кабырга барганда сиздин атыңызды сурабайт. Атыңыз ким эле? Атаң атыңыз ким эле? Качан туулгансыз? Эмне иштеп келдиңиз? Канча бала таштап келдиңиз? Канча байлык таштап келдиңиз? Буну сурабайт. Канча жашап келдиңиз? Эмне болду? Канча даража? Депутат менен, генерал менен сурабайт. Сурайт, сен Алланын кулу болуп канча жашап келдиң? Канча Алла Тааланын кулчулугун аткардың? Канча ибадат кылдың? Алланы Роб деп канча кылып келдиң? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар, эң бактылуу сыйлууңар Алланын алдында эң такваңар дейт. Мен хадисте аягына чейин айтып коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Варда бима касамаллах такун агнан нас." Алла бөлүп бергенге разы болуңуз, адамдардын эң байы сиз болосуз. Алла сизге канча өмүр бөлүп берди? 7 миллиард адамга Алла Таала өмүр берип атат. Ошодон сизге канча берди? Разы болуңуз. Канча демселик берди сизге? Разы болуңуз. Канча ырыскы берди? Разы болуңуз. Канча бала берди, перзент берди? Разы болуңуз. Алла бөлүп бергенге разы болуңуз, адамдардын эң байы сиз болосуз. Сиз болосуз. Ва ахсин ила жарик такун муъминан. Кошуналарга жакшы мамиле кылыңыз. Чыныгы момун сиз болосуз. Кошунаңыз, ар бирибиздин кошунабыз бар. Алла жакшылык кылбаса да сиз жакшылык кыла бериң. Жакшылыгыңызды билбесе да жакшылык кыла бериң. Жамандык кылса деле жакшылык кыла бериң. Эмне үчүн? Сиз чыныгы мусулман болосуз. Чыныгы момун болосуз. Чыныгы имандуу болосуз. Мына пайгамбарыбыздын насааты чакырыгы. Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман.
Адамдардың барына сен жақшылық қалағын, адамдардың барына жақшы көргін, өзіңе жақшы көргенді адамдардың барына жақшы көргін, не боласың? Шынығы мұсылман сен боласың. Пайғамбарымыз айтып отыр: "Вала туксиру дих, фа инна касрата дих тумитул қалб." Көп күлуі. Көп әлі үр жалаңда өлі күле берме. Күле тұрған ұшыры болады қысқа. Көп күлген жүректі өлтіреді. Өлген жүрек ақиретке даярдан албайды. Өлген жүректен көзінен жаш шықпайды. Өлген жүректі арам менен адалдың ажырату болмайды. Өлген жүректі өлтіреді дейді пайғамбарымыз. Андықтан урматтуу ағай мұсылман бір туғандар, келіңіздер иншалла, біріншіден Алладан қорқып жашайлы, Аллаға шүгір қылып жашайлы, Аллаға баш ийип жашайлы, Құран менен достошуп жашайлы, Құранды оқып жашайлы, мани берип жашайлы, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдын осияттарын, талимдерин, аманаттарын, Құдайлық ережелерин, нурлуу жашоонун жолдорун жашообузга алып келип, сүннөттү бекем кармап жашаганга аракет кылайлы. Ошол жашоонун арасында бүгүнкү күнү өтө бизге керектүү ынтымак, биримдүүлүк, достук, бири-бирибизге жакшылык каалайлы, артыбыздан жакшы сүйлөйлү, айыптарыбыз болсо бири-бирибизди жашырайлы. Алла субхана ва таала үчүн баарыбыз бири-бирибизге жакшылыкка жардам берейли, жамандыктардан бири-бирибизди токтото билейли. Алла таалам дүйнөбүздү дагы нурласын, ахиретибизди дагы нурласын. Канча жашообуз бар, бул аманат. Ким билет канчага кимдин жашоосу канча күн калды. Алла таалага шүгүрчүлүктөрдү кылайлы, ахиретке даярданайлы. Жакшылап ахиретке даярданайлы. Алла субхана ва тааланын алдына эртеге барганда өкүнүп калбайлы. Яумул хасра, өкүнүч күн, кыямат күн, өкүнүч күн. Эртеге барып алып, "Я Алла, бердиң эле" деп жүзүбүздү ылдый каратпай, Алланы алдында жүзүбүз жарык болуп, "Я Алла,